Ассаламу алейкум, рахматулла баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын, элибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун, ыйман болсун, өнүп өсүү болсун. Ушул күнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана өзүнүн үлгүсүн өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтабыз. 7 каналда Аалымдар айтсын теле долбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда ООДо Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кудайга ишенүү, ыйман деген эмне ушуну тегерегинде сөз кылабыз. Биз менен кала бериңиздер. Суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы, дин таануучу устазыбыз Талайбек Ажы Кадыров келген. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Кош болдук. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Орозоңор кабыл болсун. Элиме жалпы кайрылам. Кармаган орозолоруңарды, ибадаттарыңарды Аллах Таала кабыл кылып, даражабызды, иманыбызды өстүрсүн. Хош келдиңиз, устаз. Алла разы болсун. Орозолор кабыл болсун. Бүгүнкү темабыз керемет тема. Ушул Кудайга ишенүү, иман дегенин токтолуп берсеңиз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амин. Иман өзү формулировкасы имандыкы аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва бил яумил ахири ва бил кадари ва хайрихи ва шаррихи деп кетет да. Аллахка ишенүү, периштелерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, кутубихи китептерге ишенүү, жакшылык, жамандык Аллахтан болушуна ишенүү, жана тагдырга ишенүү. Бул имандын 6 шарты. Бу имандын 6 шартына ким ишенбей калса, бирөөсүнө мисалы шек күмөн боло турган болсо, анда бул адам имандан чыгат экен да. Мисалы, мен Кудайга ишенем, бирок периштелерге мен күмөнүм бар, мен аларды көрө албайм деши мүмкүн. Мен Куранды көрүп турам, бирок пайгамбарларды келишин билем, бирок мен тагдыр бул тагдыр маселесинен адашкандар бар да. Ошол үчүн имандын негизи ушул да. Негизги шарттары бул бир чоң бир зданиянын жана колонналарындай да. Ошолордон бир жаранка кете турган болсо, адамдын иманы алсыз болуп эсептелет. Жана бир ислам аалымы Саады Тафтазани деген бар. Ошол айтыптыр. Аллах каалаган пендеге эгер ошол пенде бир кичинекей аракет кыла турган болсо, мен анын жүрөгүнө нур жөнөтөм, ал нур иман деген да. Демек бул жерден бир гана ишенип коюш эмес, бир аракет керек экен да. Изилдөө керек экен. Мен каяктан келдим? Мен каяка барам? Аллах Таала мени эмне үчүн жаратты? Эмне максат менен жаратты? Менин максатым бул дүйнөдө эмне? Мисалы биз келебиз, кетебиз. Кээ бир кичинекей наристелер келип кетип атат дүйнөгө. Карыганга чейин жашап атабыз. Эртең күн эмне болуп кетерин биз билбейбиз да. Бирок иман келтирген деген нерсе ошо адам балакатка толгондон кийин чыныгы иманга ээ болот экен да. Кээ бир аалымдар айтат, иман деген бул өзү сөз дейт, жана шахада келимеси да. Ашхаду алла илаха илlalloh ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп айтышы. Экинчи бул кыймыл аракет, мындай айтканда, действие, амал да. Бул дагы намаз, орозо сыяктуу, зекет, хадж ушундай биздин амалдарыбыз да. Анан бул негизи түшүнүк болот атпайбы? Имандагы жана накли, анан акли деп бөлүнөт экен да. Накыл деген ошо сага айткан, буйрук болгон үчүн кыла турган нерсең да. Мисалы, чочкон этин жебе десе, уже бизге Аллах Таала айтты деп ишенебиз да. Аллах бар десе ишенебиз, периштелер бар десе ишенебиз. Экинчиси акли, бул уже ой жүгүртөсүң да. Эмне үчүн жеген болбойт мисалы, эмне үчүн арам деп койгон, кандай зыяндары бар, эмненин кандай бир пайдасы бар, ошонун баарын изилдеп көрсөң, Аллах Таала билүүчү зат, кудуреттүү зат, ал айткан нерсеси эң туура деп ошо Курандан алабыз, хадистерден алабыз. Ошол аркылуу биз үйрөнөт экенбиз да. Анан имандын дагы даражалары болот экен да. Ошо даражаларды топтолуп берсеңиз, кандай даражалар бар? Иман, негизи иман деген ошо Аллахка ишенүү да. Ооба. Аллахка ишенгенде мусулман динин тутунабыз мисалы. Аллахка ишенген кезде имандын эки түрү болот дейт. Бирөө таклид иман дейт, экинчиси тахкики иман дейт да. Таклид деген ошо көбүнчөсүнөн мындай акырын сурасаң, сен
мусулмансың десем, ооба дейт. Сен динге кантип келдиң эле десе, я с рождения мусульманин дейт да. Мен төрөлгөнүмөн, же болбосо мен ата энем окуган үчүн мен окуйм дейт. Анан жакшылап терең суроо берсең билбейт да. Анан периштелер жөнүндө айтып берсең, же ахирет жөнүндө айтып берсең, анан ушундай беле дейт. Кабарың жок беле десе, жок, эми биз мен мусулманмын деп жүрөм, бирок баягы коом же болбосо жанымдагы досторум окуган үчүн мен ошо окуп коюп жүрөм дейт да. Бирок бул иман мына коркунучтуу болуп эсептелет экен да. Анткени кээ бир жанагы философтор же динсиздер же болбосо ар кандай комитеттер менен адамдын алдап же болбосо мындай адашкандыкка алып келип койсо, ошо эрчиме иман алдырып ийиши мүмкүн экен да. Жана имандын эң чоң мөмөсү бул биз бул дүйнөдөн кетип аткан кезде эң чоң маселе бар да. Кандай? Биз бул дүйнөдөн иман менен кетебизби, же имансыз кетебизби? Негизги маселе. Негизги маселе. Бул мен деген миллиардерлер эгер бул маселени түшүнгөндө ойлонбой туруп болгон акча мүлкүн бермек иман менен кетиш үчүн да. Иман дегенди мындай эки сөз менен айтканда, бул бир адамдын Аллахтын алдына бара турганда иманы менен кетип же имансыз кеткенге бир мындай бир удостоверение же бир паспорт сыяктуу экен да. Жашоодогу болгон экзаменибиз ошол менен чектелет, билинет да. Биз мисалы үчүн имандуу болгондо сен түбөлүктүү бейишке киресиң, же имансыз кетип түбөлүктүү тозокко киресиң. Ошол эки маселеге келип такалат да, эң чоң маселе. Эми сакарат убактысы деп коет экен. Бул адам өлүм төшөгүндө жаткан кезде шайтан азгырат дейт. Кантип азгырат? Мисалы үчүн келип үмүтсүздүккө түшүрөт экен, сен мында кыйналып атканда сага эч ким жардам берген эмес, тигиндей мындай же ар кандай, же суу сагып атканда баягы адамдын гыргыр деп коет го, мындай жанын Гаргар келип, гаргары келип калган кезде, ошол кезде шайтан келип азгырып суу берем дейт экен. Анан жана пайдайы пардалар ачылып калат го, гайып пардалар ачылып калган кезде ошол моменттерде адам периштелерди да көрөт экен, Азраил алейхисаламды да көрөт экен, өтүп кеткен арбактарды да көрөт экен. Мисалы чоң энем деле балдарды көрүп атам, менин балдарым келгиле деп сүйлөшүп кала турган учур келгенде уже билиш керек, уже гайып пардасы ачылып, уже өлүмү жакындап калды деп ойлосо болот да. Эми ошол кезде таклид жана эрчиме иманга келген кезде шайтан ошол адамдын акылын адаштырып, же болбосо ошол ар кандай күмөнү же билбеген нерсе аркылуу алып коюшу мүмкүн экен да. Тахкики иман болсо бул өтө күчтүү иман экен. Бул тахкики деп жана изилдеп, акыйкатын түшүнүп, же болбосо далилдерге, ачык далилдерге таянып, мен каяктан келдим, менин максатым эмне, Аллах Таала мени эмне үчүн жаратты, бул дүйнө өзү эмне, мен вообще киммин, Аллах Таала Куранды эмнеге түшүрдү, пайгамбарларды эмнеге айтты, эмне үчүн бизди ушундай бир үйрөтүп, эмне үчүн ибадат кылгыла деп атат, эмне үчүн мени таануу деп атат деп ошолорду изилдеп, анан ошол суроолор менен, аракеттер менен мен барып бир мечитке барайын, бир досум ыймандуу эле, ошол менен барып сүйлөшүп, бир суроолорум бар менин жашоомдо. Ошентип изилдеп барып анан ошондо ыйманга келет экен да. Ошондо ыйманга келгенде ал ыйманды көп азгыра албайт экен да. Даже сакарат убактысында өлүм төшөгүндө жатып аткан кезде дагы дейт, шайтан же болбосо ар кандай бир влияниялар, чек күмөндөр адамды азгыра албайт дейт да. Анан биздин максатыбыз эми биз баягы дуа кылабыз да, Аллахумма ла тухриджина мина дунья илля ма шахадати вал иман депчи. Бул деген Аллахым биздин жаныбызды иман келмесин айтмайынча, имандуу болмоюнча алба дейбиз да. Бул дүйнөдөн бизди алба дейбиз. Анан ошол ишенимдин кандай даражалары устаз? Ошол ишенимдин даражалары болсо, жана тахкики дебедимби? Ооба. Ошо тахкики да 3кө бөлүнөт дейт. Алар кайсылар? Бирөөсү илмил якын, айныл якын, хакыл якын деп айтылат экен да. Илмил якын деген илим деген сөздөн чыгат экен. Мисалы үчүн биз карасак бир тоодо, же бир дөңдүн аркасында бир түтүн чыгып атса, биз эмне дейбиз? Илим менен, логика менен түшүнөбүз, бул жерде артында бир от күйүп атыптыр дейбиз да. Ооба. Анткени отсуз түтүн чыкпайт туурабы? Ооба.
Анан биз дейбиз, бирок бул биздин логично, илим менен таянган бир ишеним да. Анан биз кой көрөлчү деп ошо тоонун башына чыгып туруп ылдый карасак, отту көрөбүз. Ошол айнеле жакын биз көз менен көрө турган ишеним экен да бул. Анан бирок көз деле алданып калышы мүмкүн дешет да. Анан акыл якын деген бар да. Бул сен ушунчалык 100% денең менен, рухуң менен, болгон сезимдериң менен ишенесиң, Аллах бар экенин. Аллах бар экенин, жана от күйүп атканын, же болбосо ошонун ысыгын сезип туруп, анан бул шек күмөнсүз 100% от деп айта аласың да. Ошол сыяктуу ишенимде да ошол даражалардын эң күчтүү даражасы бул акыл якын дейт да. Жана якын менен сезүү, билүү, Алла Таала мени көрүп турат, карап турат, Аллах Таала бар, бүт нерсени Аллах жараткан, ааламды жараткан, ошонун баарын жүргүзүп, ошонун баарын нукка коюп, ошонун бүт нерсенин баарын контролдоп, ар бир нерсе Аллахтын колунда, бүт тизгин Алланын колунда. Аллах кудуреттүү, мээримдүү, ырайымдуу экенин полный сезүү, билүү да. Мисалы Хазирети Али радиаллаху анху ошол айткан сөзү бар экен. Эгер мен менен менин ортомдо гайып пардасы ачылганда дейт. Мындай гайып пардасы деген мындай бүт нерсе ачык болуп берсе дейт, мен Аллах Тааланын кудуретин, бүт нерсени көрө алсам дейт, анда мен иманым эч өзгөрбөйт дейт да. Бул эмне деген сөз? Ушунчалык толук ишенген. Сахабалар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баары ошондой болгон бир даражага ээ болгон дейт да, сахабалардын көбү. Ошол Аллах бар экенине, жараткан бар экенине далилдер кандай? Эң жакшы суроо. Мисалы үчүн көп айтат го, кээ бир адамдар айтат го, ахиретти ким көрүп келди дейт. Ооба, көрүп келдиң беле дейт. Кудайды көрдүң беле, кайдан билесиң анан. Эң чоң далил дейт бул Куран. Куран, Куран. Ыйык Куран эң чоң далил. Куранда 114 сүрө бар. 6666 аят бар да. Бул Куран, бул Аллах Тааладан түшкөн самави китеп да. Бул Аллахтын сөзү, мухатабы адамдар жана жиндер дейт. Көбүнчө адам окуйт да муну. Эмнеге дегенде биздин өзүбүздүн форматыбыз, жаратылган өзүбүздүн бар болушубуз, Аллах Таала бизди аксанул таквим кылып жараткан да. Аксанул таквим деген эң сонун болгон бир жаратылган лучшее творение деп айтат да. Эми ошол аксанул таквим кылып бизди жаратты, бизге акыл берди, бизге мээ берди, бизге акылыбызды толтуруп, балакатка чыккандан кийин биз Куранды окуп, Курандагы акыйкаттарды үйрөнүп, Аллах Тааланы тааныйбыз. Куранда 4 нерсе бар дейт, көбүнчө чагыла турган. Бул таухид, Аллахтын жалгыздыгы, бирдиги, шерги жок экенин. Экинчи нубуват дейт, пайгамбарчылык, пайгамбарлардын келиши мисалы. Анан дейт хашыр, кайра тирилүү, анан кулчулук менен адилеттүүлүк. Куранда ошол нерсе ар бир аятында, ар бир сөзүндө, ар бир тамгасында бар дейт да. Анан эми экинчи далил бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбызды жашоосун карасаң, Куранда айтылган нерселер пайгамбарыбызда көрөсүң да. Хулукул Куран дейт го, мындай басып жүргөн, Куранды жашаган. Куран менен Куран болчу дейт, амалдары. Култ мүнөзү дал келген, амалы менен, жашоосу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экен да. Үчүнчү далили болсо бул китеп Аалам китеби дейт да. Аалам китеби, мисалы үчүн ар бир нерседе Аллах Тааланын печати бар да. Мүхүрү бар да. Ар бир нерседе. Мисалы үчүн бир китепти алсак, биз эмне карайбыз? Биринчи авторун карайбыз, ким жазды, кайсы басма кана, туурабы? Ооба. Бул ушундай экен деп мен билем дейсиң. Ошондой эле тоо ташты карайбыз, күндү карайбыз, адамды карайбыз, бүт нерсе Алланын кудуреттүү болгон Аллахтын эмеси бар экен деп, печати бар экен. Мисалы ошол эле отпечатки пальцев. Ар бир адамдыкы башкача болот да. Бирок азыр канча 7 миллиардтан ашык адам бар. Ошонун баары ар бирөөнүкү башкача да. Эгер экөөнүкү окшош боло турган болсо, анда эки жаратуучу бар деп айтсак болот эле да.
Ар бир адамдын көзү башкача жаралган. Ар бир сетчатка глаз жанагы эмеси бири-бирине окшобойт да. Эми ошончолук кудуреттүү Аллах Ахад, жалгыз экенин, Вахид, бир болгонун, ошол нерсенин далили ошол да. Анан ар бир нерседен биз Аллах Тааланын кудуретин, Аллах Тааланын жаратылган нерсе экенин биз түшүнөбүз да. Аллах Таала өзү деле Куранда айтат турат, мен бул дүйнөнү бүткүл нерсени жараттым, бир күзгү кылып өзүмдүн кылган нерсемди, сулуулугумду көрүп сыймыктанайын деген. Адамда эң көп чагыла турган Аллах Тааланын ысым сыпаттары бар дейт да. Өзүн тааныган адам Аллахты албетте тааныйт деп айтылат да. Бул жөнүндө дагы айта кете турган болсок, мисалы үчүн жана Аллахты таануу деп атпайбызбы? Ооба. Ошол Аллахты таануу деген бул өзү марифетуллах деп айтылат экен да. Биринчи ишенебиз. Анан ишенген бул жетиштүү болбойт дейт да. Анан таанып билишибиз керек да. Кандай зат? Аллах Таала Кудайым кандай зат? Анан биз уже изилдеп баштайбыз. Курандан карайбыз, Куранда бир сүрө, мисалы үчүн ар бир любой сүрөнү ачсаң, мисалы Бисмиллахир-рахманир-рахимден башталат. Бор керим, Аллахтын исми менен да. Кул хуаллаху ахад. Айт, Аллах жалгыз дейт, мисалы. Аллаху самад. Аллах Таала эч кимдин муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Демек ушундай аяттарды карайбыз. Эми ар бир адам аз котормолор бар да бүт жерде. Эми ар бир аятты карасак, ар бир сүрөнү карасак, ар бир сүрөнүн башын карасак, мисалы үчүн Жүргөмүш деген сүрө бар, Бакара сүрөсү бар, Фил сүрөсү бар. Эми мындай Аллах Таала касам иче турган, касам ичкен, же болбосо ошолорду бизге мисал кылып, ошолорду айтып берип аткан нерседен биз ойлонушубуз керек да. Биз кайдыгер болбошубуз керек да. Бул эмне үчүн мындай нерсе? Эмнеге ушинтип айтылат? Жөн айтылган жок. Жөн айтылган жок да. Бул Аллах Таала кудуреттүү зат, 14 далилдери менен. Далилдери менен. Ушундай нерсеге келгенде биз ошо кете туруп эле мындай, жөн эле мындай, как будто бул бизге такыр керексиз сыяктуу кылат экенбиз, бирок бул эң чоң маселебиз ошол экен да. Анткени айтып атат, бул куллу нафси зайкатул маут деп атпайбы? Ар бир жан бул өлүм даамын татат дейт да. Эми ошондой татып аткан кезде, мисалы үчүн биз бул дүйнөгө келебиз. Демек, могу Бишкекте болгон шаар 100 жолу же 1000 жолу толуп, анан кайра бошоп. Башкача айтканда адамдар келип, төрөлүп, жашап, кайра өтүп кетти да. Эми ошолор өтүп кетип атат, жаңылар келип атат. Эми бул жөн эле мындай адам келип, жашап, өлүп калыш үчүн эле келген сыяктуу болот атпайбы? Ооба. Бирок андай эмес да. Бизден башка бир нерсени талап кылат. Биз ошол нерсени түшүнүшүбүз керек да. Бул мындай само собой же болбосо ушундай болуп туруп деп коебуз. Болду. Биздин башка максат менен, башка ойлор менен жүрөбүз, бирок негизги максат ошол экен да. Биздин основабыз, негизибиз ошол нерседен таяныш керек экен да. Анан марифетуллах деген илим бул илимдердин эң күчтүүсү экен да. Анан иман илими бул илимдердин султаны жана шахы, падышахы дейт. Демек, иман илимин таанымайын биз мындай жашоодогу максатыбызды өзүбүз тааныбай кетип калышыбыз мүмкүн экен да. Ушул жерде дагы устаз имандын пайдалары жана капырлыктын зыяндары жөнүндө айтып берсеңиз. Имандын терс жагы бул капырчылык да. Имандын, Иман деген ишенүү, капырчылык, ишенбестик. Эми капырчылыктын өзүнүн негизи максаты Алла Тааланы четке кагуу да. Ооба. Ишенбей, мисалы, Алла Тааланы бул өзү Алла Тааланын кереметтерин, Алла Тааланын кудуретин, Алла Тааланын ысым сыпаттарынын баарын четке кагуу да. Бул өтө зыяндуу нерсе. Анткени мисалы үчүн биз алма жейбиз, ар кандай нерселерди Аллах Таала бизге рызкыларды жөнөтүп атат. Биз ошонун баарын жейбиз. Ошонун баары ошол эле алма болсун, уй болсун, ошол эле асман, ошол эле жер, тоо, таш, бүт нерсе адамга кызмат кылат экен да.
жаныбарлардын этин жейбиз, сүтүн ичебиз, мисалы үчүн терисине кийим кийебиз. Мунун баары адамзат үчүн Аллах Таала жараткан экен да. Анан Алла Таала жок деш менен ошолордун кылган кызматын да сен жокко чыгарасың да. Мындай айтканда бул өтө чоң бир оскорбление да. Ошол менен адам ушунчалык чоң күнөө кылат дейт. Ошол Аллахты жок деш менен бул өтө чоң күнөөгө жана түбөлүктүү азапка алып келе турат экен. Иман болсо, иман бул Аллах менен болгон бир байланыш, жана бир түшүнүк, жана ошол тастыктоо, жана Аллахка болгон ошондой болгон сенин ишенимиң пайда болгондон кийин сен Алла Тааланы таанып билүү деген нерсе пайда болот экен да. Таанып билгенден кийин албетте сен Алланы сүйө баштайт экенсиң да. Сүйө баштагандан сен бир мындай өзүң эле суроо бересиң да, Алла Таала сен мени бардан жок кылып жараттың. Сен мени тоо таш кылып же болбосо бир бактарак кылып жараткан жоксуң. Сен мени ит куш кылып же болбосо бир мышык кылып же болбосо бир чычкан кылып же мындай жараткан жоксуң дейт да. Сен мени адам кылып жараттың дейт. Адамзаттын арасынан сен болгондо да бизди кыяматка жакын жаратып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып жараттың дейт. Эми пайгамбарыбыздын үммөтү болуп, ошонун үммөтү болуп, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө карманайын деп аракет кылып, жашоонун максаттарын түшүнүп аракет кылып, анан пайгамбарыбыздын Хабибуллах болгонун түшүнгөндөн кийин Аллах Таалага кантип шүгүр айтпайсыз да? Кудайга шүгүр дейсиң да. Туурабы? Ооба. Эми Кудайга шүгүр деп Алла Таала мен сенден ыраазымын. Сен мени ушундай кылып, инсан кылып жаратып, мага иман берип, мага ушундай бир тозоктон, бейиштен кабар берип, ушундай мага бир сүйүнгө турган нерселерди берип, сен мага иман берип, ушундай бир эң чоң нимат бердиң, иман деген. Мен сенин ыраазычылык үчүн эмне кылышым керек деп сурайсың да. Анан ошондо Аллах Таала өзү айтып атат. Жакшы амал кылгыла, сабырдуулукка чакыргыла, мүнөзүңөрдү оңдо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай болсо, ошо пайгамбардын сүннөтүн аткаргыла деп атат да. Пайгамбардын сүннөтүн аткарсаң дейт, анткени Аллах Таала пайгамбарыбыздан ыраазы болгон, ошол сүннөтүн аткарып, сен да ыраазы бол. Аллах Таала сенден да ыраазы болсун дейт да. Демек, имандын пайдалары бул дүйнөдө эле эмне? Сен туура жашооң, ичкиликтен, жаман-жуман нерселерден, зинакорлуктан, күнөөлөрдөн, жана арам оюндардан, аркы-беркилерден, жана ушак, жана жаман адамды мындай талкалай турган нерселерден өзүң алыстайсың да. Демек, сен бир мамлекетке да, элиңе, жериңе, үй бүлөңө бир пайдалуу инсан болуп атасың да. Ооба. Ата-энеңдин дуасын алып атасың. Ата-эне бул мындай айтканда Аллахтан, пайгамбарыбыздан кийин ата-эненин урматын түшүнүп, ошо ата-эне бизди жаралганыбызга себеп болду деп аларга уф дебегиле дейт. Ушундай нерселер менен акырын адам ибадат кылып, орозо кармап, мисалы, сабырдуу болуп баштайсың. Ушундай нерсе аркылуу адам оңолуп баштайт экен да. Анан өзү эле автоматически бир күнөөдөн алыстап, арамдан алыстап баштайт экен. Бул биринчи пайдасы. Экинчи пайдасы жана ихтина сиротал мустаким деп атпайбы? Биз ар дайым жалбарабыз да, ар бир намазда, Фатихада, ар бир эмеде суранабыз. Аллахым бизди туура жолго салып, бизди туура жол менен алып, туура жолго сал дейбиз да. Ошо туура жолго сал дегенибиз, ошо биз оңолуп, жакшы адам бололу, бизден зыян келбесин. Мусулман адам дейт, бул колу менен да, тил менен да башка бирөөнө зыян келтирбеген адам дейт. Зулум кылгандан алыс болобуз. Анан кабырда пайдасы, биз өтүп аткан кезде эң чоң экзамен ошол экен да. Ким кандай жашаса ошондой өлөт дейт, ким кандай өлсө ошондой тирилет, бул хадис. Эми ошол биз эгер туура жашап келе берсек, Кудайга миң мертебе шүгүр болсун, Аллах Тааланы таанып билгенден кийин Аллах Таалага кыянат кылбагандын аракетин кылып, Аллах Тааланын алдында бир кул болуп, бир ибадат деп атпайбы? Айбат деп коет. Бул кул да. Кул болуп Аллах Таалага ибадат кылыш максатына Аллах Таала бизди алып келсин да. Анткени Аллах Таала өзү Куранда айтып атат: "Ва ма халактал инса вал джинна илля лиабуду" дейт. Мен инсандарды жана жиндерди бир гана ибадат үчүн жараттым дейт. Баракелде. Устаз, биздин бир 2 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Болгону, Жыйынтыкка сакталат.
Эми бул ыйман маселеси өтө чоң маселе, тема. өтө чоң маселе. Бул ар кандай түшүнгөндөр бар. Бирок мен айта кете турганым, Аллах Тааладан ыйман сурайлы. Аллах Таала бизге күчтүү ыйман берсин. Аллах Тааладан ихлас сурайлы. Аллах Таала бизди риядан сактасын, бизди менменсинүүдөн сактасын, бизди текеберчиликтен сактасын, бизди нанкөрлүктөн сактасын, бизди капырчылыктан сактасын, бизди Аллах Таала капырчылыктан сактасын, адашкандыктан сактасын. Аллах Таала бизди бир максат менен жаратты. Ошол максатыбызга жеткенге Аллах Таала бизге жардам берсин. Биз негизи алсыз кулдардамыз да. Биз Аллах Таала бизге эгер бир түшүнүк бере турган болсо, Аллах Тааланын бул мээримдүүлүгү аркылуу да. Анан мен айта кете турган ушу орозодо эң чоң бир шанс экен да. Аллах Таалага бир изилдейли. Аллах Таала эмне деп атат деп бир Кур'ан окуйлу, ыймандашалы, баяндарга баралы, устаздарыбызга баралы, окуйлу, китептерден окуп көп ибадат кылалы. Жана эң акыры Аллахтын алдында барганда дагы мындай жүзүбүз жарык, жүзүбүз кара болуп, анан жер карабай Аллах Таалага мындай бир сүйүнүч менен барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп, ошо пайгамбарыбызга жолугалы, пайгамбарыбызды сагындык деп сахабаларды бир көрөлү деп ошолорго умтулалы. Бул дүйнө ооба, албетте бул дүйнөдө окат кылабыз. Ушул окат кылганда да Алла Таала бизди адал менен окат кылдырсын. Ушул окат кылып жүрөбүз, бала чака деп жүрөбүз. Буларга Аллах Таала ар бир ишибизге береке берсин. Биз бир гана ахирет эмес, биз бул дүйнөгө да келген үчүн бул дүйнө аркылуу бул дүйнөнү биз ахирет үчүн колдонгонго Аллах насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан-нар. Аллахумма ла тухриджина минад дунья илля ма шахадати вал иман. Аллахым бул дүйнөдө бизди ыймансыз ала кете көрбө. Аллахым бизге ыйман бер, күчтүү ыйман бер, күн сыяктуу ыйман бер, сахабалардыкындай ыйман бер. Аллахым жана ушу угуп аткандарга Аллах ыраазы болсун. Бир аракет кылып Аллах Таалага дуа кылалы. Аллах Таала сөзсүз түрдө дуаларыбызды кабыл кылат. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан-нар. Аллахумма салли ала саййидина Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Амин. Аллаху акбар. Разы болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, ыйман адамды адам кылат, балким султан кылат дейт. Кудай Таала баардыгыбызды ыйманыбыздан ажыратпасын. Кудай Таала бизди элибизден, жерибизден ажыратпасын. Бүгүнкү эфирибиз соңуна келип жетти. Баардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки оодон амандашканча Алланын саламы, тынчтыгы, берекеси, ыйманы сиздер менен болсун.